Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында эл өкүлдөрү, ошо өкмөт өкүлдөрүн чакырып, чек ара маселесин жабык эшик артында кароодо. Бирок биз азыр эл өкүлдөрүн чакырып, кандай маселелер коомчулукка ачык айтылууга мүмкүн, ошолор боюнча алардын ой пикирин билдик. Бүгүнкү күндө азыркы өлкө биз маалымат угуп атабыз. Себеби биздин премьер-министр өкмөт башчыбыз барып, ошо эл менен жолугуп, ошо элдин абалы кандай экенин жөнүндө бизге маалымат берди. Ошондуктан бул маалымат боюнча бүгүнкү күндө эки жакта деген ошо курулуш иштери токтоп турат. Эми бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде жүрүп атат деген маалыматты уктук. Чындыгында келгенде мындай маалыматтардын бардыгын биздин улуттук коопсуздук болобу, өкмөт болобу баарында маалымат болгон. Себеби дегенде биз азыр улуттук коопсуздук кызматы бизде чек араны кайтарыш керек. Бүгүнкү күндө алардын атайын ушул чалгынчылары бар. Ошону кайтара турган. Азыр болсо алардын чалгынчылардан мурда эле бизде билесиңер, социалдык баракчалардан биздин элдер деле көп берип атышат. Чтобы кандай окуяларын. Ошондуктан биздин негизги катачылык эле ушундай окуяны болтурбай алдын алуудагы биздин алсыздык болуп калып эсептелинди. Бирок эми албетте билесиңер, бул чек арада жашаган эки кошуна өмүр бою жашайт. Ошондуктан эки кошуна дайыма ушу бардык маселени тынчтык жол менен чечиш керек. Эки кошунанын ортосундагы ар кандай мамлекеттик деңгээлде жеке ишкерлердин ортосунда экономикалык байланыштар абдан жогору, байланыш карым катнаш абдан жогору. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ушул маселенин бардыгыны ошо аткарылган, кабыл алынган токтомдорду, чечимдерди, жобосун келишимдердин бардыгын кайрадан карап чыгып, ошо негизи тынчтык жөнүндө чечип алышыбыз керек. Бирок бизде албетте өкмөтүбүз айтып атат, биз канчалаган акча каражаттарын карап берип атабыз деп. Эми чындыгында чек арада жашаган элдердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча каражаттар бөлүнүп атат. 400 миллионго чейин бөлүнгөн. Азыр бүгүнкү күндө жолдор бүтүп атат. Бирок бизде эң маңыздуусу коопсуздук болуп эсептелип атпайбы. Биздин коопсуздук сакташ керек болуп атат. Ошондуктан бизде бул жердеги ушу коопсуздук комитетинин, ошону менен катар биздин ушул сырткы мамилелер, ошо дипломатиялык сүйлөө жүргүзүүдөгү биздин кадрлардын деңгээлдери, ошондой тең ата сүйлөшүүдө кадрдардын деңгээлдеги ошондой маселелерди биздин ушул өкмөтүбүз ошону чечиш керек. Чечпесе мындай сүйлөшүүлөр акырына чейин чыкпайт деген ойдомун. Азыр чек ара маселесин жабык эшик артында карап жатасыздар. Буга чейин бир топ келишимдер, токтомдор кабыл алынып, ошо өкмөткө тапшырылган, ошонун аткарылышы боюнча кандай маалыматтар бар экен? Негизи бир мамлекеттик стратегияны иштеп чыгыш керек. Именно Баткен область боюнча, ушу Тажикстан менен чектеш чек ара боюнча, чектеш айылдар боюнча, элдин социалдык, экономикалык абал боюнча кандай биз иш чараларды өткөзөбүз. Бул азыр мен эми айта албайм, мен божомолду айттым, балким биз электр энергиянын тарифтерин өзгөртөбүзбү, салык жагынанбы балким өзгөртөбүзбү, балким биз ушу чек арага жакын жайгашкан элди көчүрөбүзбү, башка жерден жерлерди берип үй куруп беребизби. Мына ошого окшогон маселелерди караш керек. Бул чыр менин оюм боюнча токтобойт. Анткени биздин кошуна мамлекет алдагы өзүнүн жерин бергиси келбейт. Бул жердеги негизгиси жоопкерчилик. Сиздер жакшы билесиңер, азыр 1 метр жерди берип койсоң, эртең сен элдин душманы, элди жерди саттың деген элдин атынан чыккан сөздөр болот. Ошого азыркы күндө өкмөт дагы, президент дагы, Жогорку кеңеш дагы 1 метр бербегенге аракет жасап атабыз. Калганын биз эми бул жерде негизги мамлекеттик стратегияны кандай алдын алуу иштери жасайбыз. Эгерде дагы ушундай окуялар болуп турса, эмнени жасайбыз? Бул жерде ойлор айтылды, чек ара кызматын ушу Баткен областына көчүргөнгө айтылды. Бул жерде тышкы иштер министрлиги эмне жумуш аткарып атат? Мына мисалы мен айттым, элдик дипломатия деген бар. Ошо элдик дипломатияларды колдонуш керек. Ушул жакта жайгашкан эл менен, биздин эл менен тыгыз байланышта иштеп, ал жерде чогуу отурушуп, чогуу сүйлөшүп, же ал жагынан дагы бир такташсак деген ойдо айтылып атат да. Мына ошого окшогондор сөздөр айтылып атат. Ар бир жаран биздин ар бир сантиметр жер үчүн мындайча айтканда кан төккөнгө даяр. Эч убакта незыблемый болуш керек. Биздин мамлекеттин бүтүндүгү толугу менен сакталыш керек. Аны толугу менен коргошубуз керек. Мына ошол маселени угуп атабыз. Ачык эле айтсак, бул жерде эми чечилиш бул оңой эмес да.
бул проблема мурун эле болгон да. Менимче келечекте биз дагы демаркация, делимитация кылсак дагы менимче ушундай проблема күчөп турат да. Ошо. А жанагы мисалы Кыргызстан айрым бир жерлерин берип алмашы керек дегенге кандай карайсыз? Эмнени алмаш? Жерлерди алмашыш керек депчи. Аны оңой эмес, аны бизде комиссия бар. Делимитация боюнча комиссия иштеп атат. Ал только эки тараптуу болуш керек да. Биз сөзүбүз мындай чече албайбыз. Бул биздики деп алар дагы айтып атышат, бул биздики деп. Эми бул талаш да. Ар бир мамлекет 1 сантиметр үчүн талашат. Бир пикирге келишти деп айтсак болобу, ошондой кыяс? Жок. Азырынча андай айтса болбойт, себеби бизде 450 километр азыр пока мындай описан эмес да. Бул жерде көп маселе мамлекеттик сырга байланыштуу болгондуктан туура түшүнгүлө. Мен аны ачык айта албайм. Бирок жалпы коомчулук биле турган маселе жанагы мыйзамсыз тажиктер тараптан салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоптур. Алар кирип келген зонадагы аскерлер чыгарылыптыр. Келишимдердин эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ошол Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, 50ге жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет. Бизде эгерде мыйзамдарда, конституцияда бул маселе боюнча өкмөткө жүктөлсө, Тажикстанда чек ара маселеси бүт президенттин колунда экен, конституция боюнча. Ошондуктан бул маселе ушундай бир дипломатиялык бир проблемалар бар. Бирок ошону менен катар эле бир топ көйгөй да бар. Мисалы үчүн контрабанда. Ошол жердеги мамлекеттик органдардын жанагы үй мүлктөрдү, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаган учурлар айтор. Ушул маселелер боюнча өкмөттүн дагы бир иштей турган көйгөйлөрдү чече турган бир жагдайлар абдан көп экен. Агай максат айылы боюнча айтып атышат да, эки тарап талашып атышат максат айылын депчи, тажиктер биздики деп атышат. Жок, ошо максат айылында тажик жарандары баягы көчүп кеткен кыргыздардын үйлөрүн сатып алып, алар үйлөрүн сатып алгандан кийин баягы бир 1-2-3 жыл өткөндө бул биздин жер, бул Тажикстан, бул Тажикстандын жери деп жана коргоп өзлөрүнүн курулушун салган маселе ошондон чыгып атат. Көрдүңүздөр, ошондуктан бул жерде ошол мыйзам аркылуу тажик жарандарына сатылбасын деп дагы алар баягы госрегистр аркылуу албайт да, тил кат менен мындай эле акча берип эле мындай алып. Айтор ушундай көйгөйлөр абдан көп. Кандай азыр маалыматтар айтылып атат өкмөт тарабынан? Дипломатиялык жолдо чечебиз деп кече төрагада эскертип өттү эле, айтыпчы эки тарап мененчи ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүрбү Тажикстан тарап менен дагы? Азыр көбүнчө жана болгон жерде жана аскердик, анан улуттук коопсуздук комитетинин маалыматын көбүрөөк угуп атабыз, социалдык экономикалык жака азыр токтолуп атабыз. Ошол токтомдордун аткарылышы эмдиги жумада каралат. Бирок азыр деле мисалы үчүн канча жол салынды, канча таза суу боюнча трансформация, анан жол боюнча жакшы маалыматтар кетип атат салынганы боюнча. Анан трансформация 500 гектар трансформация болуп турбат экендечи. Өткөнкү токтомдун аткарылышы да, бирок катуу талкууланып атат, абдан чекит коелу, чечели депчи. Негизги көңүл бурган маселе бул жана комиссия бар эмеспи, делимитация жана демаркация боюнча. Ошолордун ишмердүүлүгү боюнча сын айтылып атат. Туруктуубу ал комиссия, кимдер мүчө, барганда даярданып барышабы деп ошол маселе каралып атат. Азыр чек ара маселеси боюнча өкмөттүн маалыматын уктуңуздар. Негизи чечилүү жолдору кандай нукта жүрүп жатыптыр? Чечилүү жолдору биринчиден ошол болгон окуяны премьер-министр барып ошол жерде күч структуралар менен переговорлор болду. Тажикстандын премьер-министри ошол сүйлөшүүлгө чакырып, ошол жерде чындыктын баары айтылып, ачуу сөздөр дагы айтылыптыр. Андан тышкары өкмөт отчетун айтып атат. Биз бул жерде социалдык экономикалык маселелердин баарын көтөрүлүп атат. Азыр канча жол салынды, мектептер эмне болуп атат. Ошол жерге өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, маселелердин баары көп маселе чечилиш керек деп. Андан тышкары депутаттар ушул маселе боюнча чечкиндүү
чечим кабыл алышыбыз керек. Ушул менен демаркация, делимитация маселеси баары ошо чечилиш керек, комиссия түзүлүп. Антпесе мындай нерсе кайра кайталанышы мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Эгер ушул жана башка жаңылыктар сиздерди кызыктырса, Кеңеш KG жана биздин Жогорку Кеңеш деген YouTube баракчабызга кирип, ал жактан маалыматтарды алууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.